Ассаламу алейкум достор. Кандайсыңар? Ден соолуктар, иштериңер жакшыбы? Мен ушул Кыргызстандагы саясий кырдаалды өткөн кеткенди эстеп бир ырырдайын деп атам. Эгер жакса комментарий калтырып, жанагындай жакты деп коет го мына бармакты. Ошону басып койсоңуздар, мен абдан кубанам дегендей. Жакпаган болсо учпай коюңуздар. Кээ бирөө жакпагандар сөгүнөт экен уят сөздөр менен. Андайды кылбагыла, атаңарга айтам. Армандың айтып төксөкпү, ашатып эле сөксөкпү, абалын элдин сурабаса кимди көчкө тепсекпи, креслого жабышкан чиновникти көкпетти, өлкөсүн өмүр ойлобос, кошоматчың элпекти, колдоп коёр бекенсиң, көчкө тепсе өкмөттү, андан башка не дейин, бийлигиңди сөгөйүн, өлкөнү казып тоногон өлүгүңдү эле көрөйүн. Учак түшкөн, жүк түшкөн, күнөөсүз элим бүк түшкөн, жүктүн ээси табылбай көпчүлүк үмүт түзүшкөн, паракор бизди башкарган, Кытайдан карыз акча алган, тест оңдоймун деп алган, оңдобой барын жеп алган, ак окшогон чоңдордун алкымы неге айрылбайт, куудумшук жырткычтарыңдын курсагы неге жарылбайт, $600 акчага ким алып келди кычкачты, алкымы чоң жегичти кычкач менен бычсакпен. Чок болуп жаным от болду да, чоңдордун карды ток болду, четинен баары сатылып, чек арабыз жок болду, дабдырап буйрук аткарган, далай көрдүк сотторду, актын баарын кара деп, каранын баарын аппак деп, соттордун баары пок болду, кашкайып турган калыстык, кашасы чыгып жок болду, паракорлор бек болду да, патриоттор зек болду. Шайлаган биздин депутат, чимкирик чыкты карачы, түшүнгөн биздин өкмөт, түкүрүк болду карачы, колдогон биздин парламент, кошоматчы карачы, шайладык элең ишенип, шайтан чыкты секирип, колдодук элең ишенип, колтукка кирет бекинип, куйругун катып чатына, куутумшук болгон барына, ичип жеген тоногон, ич өтпөйт экен дагы да, парламентте чалкалап, паракорду калкалап, пайдасыздар олтурат келечек жолун талкалап. Бир министр ажарлууда, бир министр амалдуу, бир министр жансакчы кайтарып жүргөн алкашты, шорубуз ушул турбайбы, шопурлар деле башкарды, талтактап такыр баспаган, таза коомго 40 кадам, сапаштын иши курууду, сайгактаган аксаган, ушундай заман бизде бар, коррупция каптаган, айыппулдар көбөйдү, айдоочуга жакпаган, жолдор болсо тешилди, ош пишкекке каттаган, калп эле мыйзам жазышат, калк чөнтөгүн кактаган, баажың деле коррупция, ажың деле коррупция, өлүп калсаң көмүлчү жайың деле коррупция. Кошоматчы кош көтөн, кошуп койсо 4 көтөн, алардын баары бийликте максаты жок көздөгөн, шефин мактап турушат, жалпаңдап кызмат кылышат, жакшы көрөт шефтерин, сындасаң кайра урушат, карегинен айланып, кадырын бийик кылышат, сүйлөштүрбөй эл менен эрден синтип турушат, эрден түстө шефтери артына сууну куюшат, жаңы шефи келгенде жамбашын жалап турушат, жаламай жактан аларың опытный дагы болушат, чаң жугузбай шефине жалтыратып турушат. Алтынды жешти сугунуп, жерлерди жешти чогулуп, тоолорду сатты топтолуп, жолдорду жондун койгонуп, наркыны сатты надандар, беркини сатты бетпактар, нефтини сатып байышып, мөңгүнү сатты депутаттар. Ушундай айтсам оң болор, уурулар качан жоголор, папкесин сүйрөп жүрүшкөн, парламентке көп суроолор, бардыгын жеп түгөтүп, музейди жешти чумолор. Айтпаска кандай арган бар, океандай арман бар, эмне болду баягы музейдеги байталдар, 14 000 евро акчасы кайда кетти кайсарлар, ойлосоң элим ойлосоң, отургуч өзү 100 000 сом, оптом жешкен турбайбы, отуруп алып борбордон, отургуч көчүк жылытпайт, ошолор неге кусушпайт, карыздан урдап жегендер, каргыштан билгин кутулбайт, сол чөнтөккө сологон, соодагер болдуң өкмөтүң, иш кылып элең атам дейт, ишке ашканын көрбөдүң. Туктап барысын, саясий бандит болушту, миллиондоп доо коюп, байкуштун канын сорушту, чөөдөндө жамандары бар, чөкчөңдөп алар тоюшту, таз жорулар дагы бар, тарп издеп барын жонушту, мамлекетти майкандап майып кылмай болушту. Ушундай достор, капа болбойсуздар, саясий өткөн кеткен көрүнүштөрдү айтып койдук. Сиздерде сунуштар болсо, бул жөнүндө ырдасаңыз болот, тигил жөнүндө ырдасаңыз болот деп сунуштар болсо комментарийге калтырыңыз, биз албетте эске алабыз.